Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин быйылкы жылдагы жетишкендиктери социалдык жактан жөлөк пул алган жарандардын акчасы көбөйдү. Тактап айтканда президенттин чечими менен жөлөк пулдардын көлөмү 100%, айрымдары 200%га чейин көбөйдү. Ага чейин 10 жыл бою өлкөдө жөлөк пулдардын көлөмү көтөрүлгөн эмес. Андан тышкары Улуу Британия, Корея сыяктуу чет өлкөлөргө барып иштеп, тажрыйба топтоп келүү үчүн жөнөп кеткен жарандардын саны дагы 1000ден ашып, жыл сайын көбөйтүү жагы пландалууда. Бул тууралуу бүгүн министрликтин жарым жыл ичинде аткарган жумуштары жыйынтыкталган учурда айтылды. Эң негизгиси мореки пособиялардын өлчөмүн көбөйткөндүн негизинде кандай бир ушеки биздин мореки майыптуулук бар, биздин жарандарыбыз муктаж болгон үй бүлөлөрдүн кандай бир көңүлү көтөрүлдү да. Булар өзүндай жакшы сезип калышты, турмушу сапаттуу болуп калды. Негизи ушеки мындай негизи жетишкенибиз. Жана тубаса мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөндөр, кийин төрөлгөндөн кийин пайда болгон жашоодогу ушул мүмкүнчүлүгү чектелип калган адамдардын пособиялары мурда 4000 болсо бүгүнкү күндө 8000ден алышты, 100% көтөрдү. Ошол эле мезгилде аларда 4900дөн камкорчулары бар болчу, ассистент деп коет, ошолорду караган камкорчуларды 18ге чыккандан кийин токтоп калчу. Азыр эми өмүрүнүн акырына чейин карай турган болушту. Алардын айлыгы дагы 6300дөн болду. Ошол эле мезгилде алган 6300 сом айлыктары айлык катары эсептелет дагы, ошону менен пенсияга да чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат.